Бишкектеги номер 21 адистештирилген мектеп-интернатында угуусу жана көрүүсү начар улан кыздар окушат. Алар кол эмгек сабактарында чыгармачылык менен алектенишип, кийизден, түрдүү кагаз, металл, дарактардан жана бисер мончоктордон табитине жараша ар кандай кооз нерселерди жасашат. Салтка айланган мындай фестиваль Борбор калаада быйыл 23-чү жолу уюштурулууда. Жылга биздин ийгиликтерибиз абдан жакшы. Выставкадан, концерттен, спорттон алдыңкы месталарда ээлейбиз. Дайыма биздин мектеп, биздин балдар көп жылдан бери ушундай ээлеп келе жатабыз. Ушундай балдарга көңүл бөлүп, ушундай балдардын жылга бир боло турган күнүнө карата мэриянын ушундай иш-чараларына уюштуруп берип атканына биз коллективибиз менен жалпы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Лидия Даченко аталган мектеп-интернатында 30 жылдан бери иштейт. Ал колоночулук боюнча балдарга сабак берет. Айтымында ага лента менен иштөө жагат. Анткени андан назик, кооздуктар жакшы чыгат. Лента менен иштегенде чыгармачылык эргүү келип, адам кадимкидей моралдык жактан эс алат дейт. Мы увлеклись работами лентами. Биз балдар менен иштеп баштаганда алар берилүү менен жазышат. Чыгармачылык менен иштөө аларга жагат. Биз болгону үлгүсүн гана көрсөтүп беребиз. Алар өздөрүнө чачка тагынуучу кооздуктарды жазашканда жактырган түздөрүн өздөрү тандашат. Учурда Бишкек шаарынын аймагында 2 багыт боюнча балдардын фестивали өткөрүлүүдө. Биринчиси көркөм чыгармачылык болсо, экинчиси физикалык жактан спорттук мелдештер. Бул аракеттер декабрь айында белгиленүүчү мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнүнө карата уюштурулууда. У нас проходит в течение ноября месяца. Ноябрдын аяк ченинде фестивалдын жыйынтыктоочу бөлүгү гала концерттин коштоосунда өтөт. Анда жеңүүчүлөргө дипломдор берилип, шыктандыруу үчүн алар белектер менен сыйланышат. Бул чоң иш-чараны биз былтыркыдай эле филармонияда уюштурууну пландап жатабыз. Анткени угуусу жана көрүүсү начар болгон балдар үчүн чоң аудиториянын алдына чыгууга, өнөрлөрүн көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Белгилей кетсек, номер 21 адистештирилген мектеп-интернатында 290 окуучуга 85 мугалим тарбиячы билим берет.